Урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, урматтуу тарбиячылар. Мен бул көрсөтүүбүздө ошол балдардын китеп окуусун кандай формаларда уюштурсак болот, кантип кандай формаларда балдарды китеп окууга көнүктүрүш керек, кантип ошол китеп окуу практикасын өркүндөтсөк болот деген багытта сөз кылгым келет. Анткени бул китеп окуусун, баланын китеп окуусун уюштуруу бул баардыгынын жанагы окутуу, үйрөтүү практикасынын негизги чордону болуп эсептелет да. Мен бул жерде китеп окууга үйрөтүүнүн, ошого кызыктыруунун бир 10 формасы жөнүндө сөз кылгым келет. Мына бу жерде биздин ата-энелерден дагы өкүлдөр бар. Ата-энебиз да ошол балдарды китеп окууга кызыктырган, мугалимдик чөйрөдө иштеген, жашаган биздин урматтуу ата-энебиз отурат. Мен бир нерсени айткым келет да, ушул жерде бир кандай формада балдар менен китеп окууну уюштуруш керек. Мен сөз баштап берейин, анан кийин сөз уланталы. Эң биринчи бул ээрчишип окуу дегенди түшүндүрөт да. Ээрчишип окуу. Бул китеп окууда баланы сен давай мына китепти оку, шуну окусаң мону үйрөнөсүң деген нерсе өзү туура эмес да. Ыр болобу, аңгеме болобу, жомок болобу, же болбосо ошол эле баланын окуу китеби болобу, мисалы адабий окуу болобу, орус тили болобу, ошол китепти ачып алып, теманы таап алып, жомокту таап алып, же болбосо ырды таап алып, ошону сен да оку, мен да окуйын деп, анан баягы ал дагы окуп атат, мен да окуп атам. Балаң да окуп атат, өзүң да окуп атасың дегендей да. Анан мисалы китепти башта окуп кете берет. Тарбиячы окуйт, мугалим окуйт, ата-эне окуйт. Ал бала дагы ошону ээрчийт. Бир сүйлөмдү бүтөт, эки сүйлөмдү бүтөт, абзацты бүтөт, ортосуна келет, аягына келет. Демек ошонун баардыгында ата-энени, мугалимди кайталап анын окуганын ээрчип окуйт да. Демек бул ээрчишип окуу баланы жалгыз өзүнчө окугандан көрөкчө окуганга үйрөтүү. Окуганга үйрөтүүнүн башаты. Бирге окуу. Демек үйрөтүүнүн башатындагы ошо баланы ээрчитип, жанагы тайгак жолдон чыгаргансып, таш жолдон чыгаргансып, суудан өткөргөнсүп, арыктан аттаткансып, баланы жанагындай бир окуядан экинчи окуяга өткөрүп, бир диалогтон кийинки диалог өткөрүп, балдарды мазмунун түшүндүрүп отуруу, маанисин түшүндүрүп отуруу, бул ошол ээрчишип окууга кирет да. Бул ээрчишип окуу мына ушундай мугалимдин, ата-эненин айтканын улам кайталап окуп жүрүп отурууну, көнүктүрүүнү эске салат да. Экинчи бул укканын окуу. Мисалы укканын окууда балдарга бир жакшы бир кызыктуу жомокту айтып бериш керек, кызыктуу аңгемени айтып бериш керек, же болбосо кызыктуу бир ырды айтып бериш керек да. Ошол ырды, жомокту, же бир түрдүү жакшынакай бир маалыматты, макул экономикалык, макул социалдык, маданий темада, макул түрдүү башка энциклопедия болсун, мисалы, жан жаныбарлардын турмушу болсун, ошону айтып бергенден кийин балада кызыгуу нерсе башталат. Себеби бул жерде айрым бир фактыларды бала эске сактабай калат. Айрым бир жагдайларды унутуп коюшу мүмкүн. Кайсы бир кызыктуу жерине келгенде ошол кызыктуу нерсени эми өзү окуп көргүсү келиши мүмкүн да. Анан баягы бул каякта билесиңби дегендей көз карашка, суроого алып келип койсо андан бетер жакшы да. Ошондо ал окуябы? Ал окуя мына момунда. Мына окусаң, ушул жерде турат. Десе анан баягы баланан кийин баягы алып анан өзү окуй баштайт да. Демек укканын окуу, демек укканын китептен издеп табуу. Же болбосо бир фильмди айтса болот да. Кызыктуу бир фильмди, азыр мына көрмө фильмдердин баардыгы сатылып атат.
ошолордун айрымдарынын баягы керек болсо интернетте маалыматтары бар. Ошолорду интернеттен көргөзүп, кайрадан аны өз алдынча иштөөгө балдарды көнүктүрүү. Анан балдарды замат деле окумал кылып жиберүүгө мүмкүн эмес. Ал кыйын нерсе. Ошон үчүн бул жерде таржымалап окуу деген дагы бир ыкма бар да. Таржымалап окууда ошол бул балдар айрым нерселерди түшүнбөйт, айрым нерселерге түшүнүү оор болот. Мындай окуп атканда, өзү окуп атып, же болбосо бала окуп атканда муну түшүндүңбү, муну түшүнбөй атасыңбы, могул эмне үчүн айтты, бул эмне үчүн тигиндей деди десе, ошону балага баягы түшүндүрүп отуруу, таржымалап берүү, баяндап берүү, кошумча маалыматтарды берүүгө жакшы да. Анан мисалы сиздин балдарыңыз кандай бир багыттагы китептерди окугусу келерин бир байкайсызбы, кандай? Жомок окуусу келеби, же болбосо бир ыр окуусу келеби, же болбосо дагы кандай? Мен байкайм, улуу балдарым бирөөсү 5 жашында, бирөө 7 жашында шахматка катышып баштаган. Анан өзүм, например, шахмат ойногонду билбейм. Ошо шахмат жөнүндөгү теориялык материалдарды балдарга бериш дагы эде жакшы болот да. Анан аларга биз түрлүү китепти, агайыбыз дагы жакшы агай туш келип калды. Ал дагы мугалими, шахмат мугалими. Анан жакшы китептерди сунуштады. Тигил китеп дүкөнгө ушул түштү, ошол китепти алып бергиле деп, кымбатына карабай ошол китептин баардыгын алып бердик. Балдарым ошол китепти, энциклопедияны кандай кызыгуу менен окуса, шахмат китептерин дагы ошондой кызыгуу менен окуп чыгышты. Ал китептер мага кызыксыз, шахматтын теориясын, мага кызыксыз, бирок мен көрүп атам балдарыма кызыктуу. Алар ошо агай кайсы китепти сунуштаса, ошону алып бермейинче мен аябай суранычта. Демек, балдарга ошо кызыктырып, балдарды китеп окууга даярдаганда ошол мугалим, бул өзү даярданып китеп окуу деген, мына ушуну айтайын деп атам да, бул даярданып окуу деген сөз да. Демек, балдарды ошо китепти кандай тематикадагы, шахмат темасындабы, шашки темасындабы, же болбосо мына экономикалык башка бир мындай бүгүнкү күндөгү балдар азыр жаш кезинен эле экономикалык бир нерселерге, соода садыктын теориясына керек болсо, кантип бай болуш керек, канткенде бай болот, канткенде кедей болуп калат деген сыяктуу байлыкка жетүүнүн жанагы ийгиликтүү адамдардын 20 сапаты дегендей укмуш китептер чыгып атпайбы? Мындай. Ушул жакта да суроо бар. Ошо сиз кандай көз караштасыз? Эгер мен биздин үйдө эми азыр модага айланды ушундай китептерди, финансы жактан сабаттуулукту жакшырткан китептер көп чыгып атат, абдан көп. Анан ошо биздин үйдө «Богатый папа, бедный папа» деген Роберт Кийосакинин китеби бар болчу. Анан 11 класстагы уулум да окуду, ошол эле учурда 9 класстагы уулум дагы окуду да. Алар еще аны бир 8-10 класс кезинде. Анан ошол учурда, ошол курактагы балдар ушул китепти окуганга кандай көз караштасыз? Бирок ал балдарым жеңил эле окуду. Анан бирок бул китепти ал балдарым менен мен өзүм андан кийин талкуулаган жокмун, бирок балдарым бул китептерди окуп чыкты да. Анан ушундай китептерге кандай сунуш бересиз? Бул китептерди окуган абдан жакшы болду. Мен муну колдойт элем. Финансылык сабаттуулук бул өзү момундай рынок заманындагы эң биринчи нерсе, бул финансылык сабаттуулук. Бул өзү эмнеден башталат? Бул өзү адамдын баамчылдыгынан, баамдоосунан башталат. Ошол өзү жашап аткан коомго, шартка анализ жасап, синтездеп, өзү ошондон бир жыйынтык чыгаргысы келген көз караштагы баланын окуусу да. Азыр мына бүгүнкү күндө биздин коом өтө социалдашып кетти. Социалдык абал бай кедей сыяктуу, окаттуу жарды деген сыяктуу, же болбосо карапайым эле жашаган адам, анан башка бир бийликтеги адамдар, байманалуу адамдар, булар мындай көп жагынан мындай билине баштады да. Мен бир жомок жазгам. Бир кедейирээк жашаган, эпейген үйү бар ата-эненин баласы бир мектепке, жакшы бир мектепке окуусу келет. Жанагындай элиталык мектепке барып окуйт. Өзү жакшы окуйт. Сергек бала. Бирок ошо сергектигинен ал ойлонот. Эмне үчүн мен атам бай эмес?
Эмне үчүн менин атамдын момундай жиптери жок? Эмне үчүн менин атам мага күндө момундай айфондорду сатып берип, күндө 500 сомдон 200 сомдон акча бербейт деп ойлонот да. Эмне үчүн менин атам жаманбы? Тигилердин атасы жакшыбы? Бул жерде баягы жанагындай социалдык маселелерди бул жеткире түшүнбөйт дагы. Баласына шарт түзүп бербегендиги үчүн ал ата-эне, атасы бир нерсесинен кем көрүнөт да. Мына ошондой учурлар баланы ойлондуруп, жанагындай көп убакытта бир көйнөгү жок болуп калса, кыз суицидке барып атат. Бир телефону жок, бир тиги мындай бир кемсине калган бала суицидке барып атат. Демек, муну ушундай маселенин өзү балдарды ойлондуруп, ошону мындай сабаттуулук жолу менен жанагындай китептерди окушу бул баланын жетишкендиги да. Демек, бул баланын өскүлөңдүгү. Муну мындай нерсени мен колдор элем. Демек, мына ошондой балдарды ойлонууга түрткөн китептер бул балдарга жол ачат. Ал жанагы багатый папа, бедный папа, менин атам бай эмес, кедей деген түшүнүккө алып келбейт. Ал мындан ары биздин коомубузда кандай бир жол болсо келечекке дегенди издеген сыяктуу ой жүгүрткөн. Чындыгында ошо экинчи балама аябай таасир бергендир. Себеби ал айтып калат, силер үйрөнүшүңөр керек. Бардыгын кайра ата-эне силерге бизге үйрөтөт. Ошол эле учурда силер пландап кылбайсыңарбы? Биз ошо пландабай, например, азыр көп нерселерди мүмкүн кылгандырбыз. Биздин сабатыбыз мындай билим алган эмеспиз да. Биз эстирдин балдарыбыз. Анан бир чети жакшы эле кылган экенбиз. Биз үчүн коом, мамлекет көңүл бөлүп келечегибизди бизге кеңеш айтып калды чын эле, чындыгында. Көрдүңбү? Демек, бизге мамлекет даяр келечекти даярдап турган. Бүгүнкү күндө адам өзүнүн келечегин өзү даярдоо маалында чын албетте биз бул коомго биз азыркы ата-энелер даяр эмеспиз. Анан бир суроо бар. Аудио книга менен мындай эле кагаз түрүндөгү китеп менен экөөнүн айырмасы барбы? Кээ бирлер айтат, ой, мен аудио книганы эле окуй берем деп. Мен эмнегедир өзүм аудио книгага такыр жүрөгүм тартпайт. Мен ушундай китептерди өзүм жакшы көрөм, окуганды да жакшы көрөм. Анан аудио книганы кандай дейсиз? Ошого кандай баа бере аласыз? Бул кызыктуу суроо. Мисалы, комузчу күн сайын комуз шертип турбаса, анын ал ошол колунун булчуңдары такыр башкача болуп калат. Комуз шертип атып, эртеси отун алган баланын колу эртеси комуз шерте албай калат. Жанагындай өзү окуп, моундай үйүн не деп коет, могул биздин тыбыш жазуучу мүчөлөрүбүз, үйүн түйүндөрүбүз күн сайын иштеп, булчуңдарыбыз, эриндерибиз, тилдерибиз баардыгына күн сайын практика болуп турбаса, окуп турбаса, ал бир күнү бир жыл китеп окубай калса, ал китеп окуганда мындай шар окуган адам дагы шар окуй албай калат. Кайсы бир тыбышты туура айта албайт, кайсы бир муунду туура айта албай калат, үндү туура эмес айтат, интонациясын туура эмес окуйт. Ал эми жанагындай күндөлүк китеп окуган практикасы дайыма такай практикада жүргөн адамдын тили жанагы дикторлор сыяктуу шуулдап шар-шар, артисттер сыяктуу шар-шар кетет да. Аны жанагы аудио китептер албетте мындай буларды колдонуш керек. Колу бош учурда, колу бош эмес учурда, иш кылып атканда, китеп окууга мүмкүнчүлүгү жок жүргөн шарттарда аудио китептер бул абдан жакшы. Аудио китептерди мына ошондой шартта жанагындай шарттарды алмаштыруу үчүн колдонсо бул абдан жакшы. Бизде аудио китептер жок болот атпайбы? Аудио китептерибизди көбөйтсөк, жанагындай автобусда баратканда, башка жакта жүргөндө, коомдук жайларда жүргөндө, албетте сонун китептерди жанагындай угу берсек абдан жакшы болмок. Ушундай шарт болбой атпайбы? Бирок мындай кагаз китептерди окуу бул жанагындай карап окуу бул акыл эмгеги баары бир. Акыл эмгеги адамдын акыл ой ишмердүүлүгү дайыма кыймылда болот.
Бул анда классикалык музыкалар жана, например, Бетховен, Бахта эле канча жылдан бери келе албетте актуалдуулугун жоготпогон сыяктуу эле, анда бул китептерди биз балдарды сүйүүсүн арттырышыбыз керек. Ошон үчүн интернет вариантты дагы колдон келсе абдан колдонуш керек. Себеби интернеттеги вариант китептерди дайыма эле таба албайбыз да. Мыкты китептерди азыр интернеттен тапсак болот. Аны тапсак оңой. Анын үчүн биз кагаз китебин алабыз, китепканага барыш керек. Андан китепти ал жерден бербейт, алып кетишке мүмкүн эмес, дайыма алып жүрүш кыйын. Ошон үчүн интернет вариантын, аудио вариантын, мындай кагаз вариантын үчөөнү тең адам кереги убагында, керек өлчөмдө, жанагындай шарттарда туура пайдаланышкана керек да. Менимче жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мүмкүн, туура. Ошол аудио китептерди биздин именно кыргызча варианттарын көбүрөөк чыгарганга ошого долбоорлорду ишке ашырыш керек экен. Туура, азыр ошондой көмөк көрсөтсөңүз жакшы болот болуш керек деп ойлойм да. Ошондой аудио варианттарды азыр жасап аткандар бар. Артисттерге мыкты окуп, мисалы Айтматовдун көп чыгармаларын азыр окуп, Түгөлбек Сыдыкбековдун, Төлөгөн Касымбековдун мыкты чыгармаларын азыр аудио варианттарга салып даярдап аткандар көп. Колдонуш керек да. Анан дагы нерсе, ол кубалашып окуу деген бар да. Мисалы үйдө экөөбүз бир үй бүлөнүн баласы болсок, мисалы байкеси менен карындашы сыяктуу отуруп алып туруп, байкеси да окуйт. Анан бир убакта ата энеси баштап, сен башта, бир абзацтан кийин, 5 сүйлөмдөн кийин токтот, сен башта, сен оку. 4-5 сүйлөмдөн кийин сен оку кайра. Демек, мына ушул бирин кубалатып окутуу, бул мелдештирип окутуу, бул балдарды дагы кызыктуу иш аракеттерди кызыктуу кылат да. Демек, бул дагы бир кызыктыруунун бир жолу. Анан аягында бардыгын ошону чогултуп түшүнүүгө алып барыш керек. Бөлүктөргө бөлүп окутуу деген бар. Мисалы, чыгарманын киришүүсүн, чыгарманын ортосун, чыгарманын жыйынтыгын ошол жерде таап окутса, анан аларды кайрадан жыйынтыктап түшүнсө, мындан бетер. Ар бир бөлүгүнө өзүнчө суроо тапшырмаларды коюп, суроо аңгемелешип, кызыктырып жүрүп отурса, балдардын логикасы дагы андан бетер. Улантып окуу деген бир бөлүм бар да. Улантып окуу деген да бир кызык. Мисалы, тигиде ата энелер баласына жакшы китепти окуп берип атып, анан бул жерге келгенде, кызыктуу жерине келгенде токтотуп коет да. Токтотуп койгондон кийин берки бала андан ары эмне дейт? Азыр же өзүң оку, же мен башка бирөөнү окуп берейин дейт да. Жок, ошо азыр окуп бер дейт, же болбосо азыр окуйм дейт да. Анан өзүнчө, анда өзүң оку, анан өзү ошол кызыктуу жеринен баштап өзүнүн окуусу бул баланы андан бетер кызыктырат. Жакшы. Үзүп алып окуу деген бир дагы форма бар. Бул чыгарма жөнүндө жалпы мындай билген чыгарманын кайсы бир жеринен үзүп алып туруп окутат дагы. Бул кайсы жери? Бул жерде эмне болду? Буга чейин кандай эле? Анан кандай болду? Демек, балдардын жанагы чыгарманы билгендигинин деңгээлин, талдап үйрөнүшү деңгээлин түшүнүүгө алып барат да. Бул анда мурда тааныш чыгарма болуш керек экен. Тааныш чыгарма болсо. Анан балдарда бир жакшы дагы нерсе бар. Ол экөө отуруп алып, баягы бири менен сүйлөшүп окуганда, моер кандай, тиер жактыбы, оер моер момундай экен, тиер тигиндей экен деп, бул өзү кабарлашып окуу деген окуунун бир түрү. Этегинде мен бир жакшы да бир эң керектүү, эң бир пайдалуу, эң продуктивдүү, өнүмдүү деген нерсе бул өзү ролдошуп окутуу да. Ролдошуп окутуу. Бул чыгарманы окугандан кийин анын каармандарын туурап кайрадан окутуу. Мисалы, бир хан менен бир жанагындай бир акылман баланын бир окуясы болсо, бирөө хан болуп, бирөө акылман бала болуп, анан бирөө суроо бердирип, жооп бердирип, экөөнүн ортосунда чийленишкен окуя болсо, сахнадагыдай роль аткарып окууда. Анан муну ата эне же мугалим атайлап эле балдарга ошол ролдорду бөлүштүрүп окутуп берип, бирөөнү баяндоочу кылып,
анан каармандарга өздөрүнүн сөздөрүн бөлүштүрүп берип, анан сахналаштырса, бул андан бетер жакшы болот. Демек, кээде бул чыгарманын сахналык пьесалык варианттары бар да. Мисалы, Манастын пьесалык варианттары бар, Курманбектин пьесалык варианттары бар деген сыяктуу. Ошолорду Айтматовдун чыгармаларынын пьесалык варианттары бар. Ошону кайрадан салыштырып окутса, мисалы, Толгон айдын менен Жерененин монологу сыяктуу, жанагындай Найман эне менен Маңкурттун кептерин диалогундай ролдорду аткарып туруп иштөө, мына ушунун баардыгы ошол ролдошуп окууга алып келет да. Демек, мына ушунун өзү бара-бара балдарыбызды китепкөй кылып, китеп маданиятына тартуучу, китеп көндүмүн жаратуучу, бир китептен өзү турмушту үйрөнүүчү, китептин өзү, китеп окуунун өзү кубаныч катары. Жанагы Сухомлинский айткан да, китеп окуу балага кубаныч катары болгондо гана ал бала китеп окуйт депчи. Мына ошого жеткирүү бул албетте ата-эненин, тарбиячынын, мугалимдин чоң милдети да. Себеби мындайдан биз байкабайбыз да, көп учурлардачы ата-эне бала болгондо, биз бала болгонбуз. Демек, бала кездеги жаңылыштыктарды биз бала кезибиздеги практикабыздан билебиз. Анан ошого карабай эле, анан балдарды буйрук берип, балдарды урушуп, талашып, сен антпейсиң, мынтпейсиң. Биз деле ошенткенбиз. Ошон үчүн баланын ордуна өзү ата-эне туруп, аны ошолордун бир ролун аткарып, анан ата-эне кайра ата-эне болуп туруп, аны ошого өзүбүз бир жакшы жол баштасак, анан өзүбүз өз балабызды өзүбүз башкача кылууга бир жол издешибиз мүмкүн да. Демек, ошон үчүн урматтуу ата-энелер, бул мындай бир жакшы нерсе бар да. Балдарга китеп окутуудагы бир чоң нерсе, улуулар баланын бала кезинде, улуулар бала кезиндеги кайталаган жаңылыштарды кайталабай, ошону жанагындай улуулардын тажрыйбасынын негизинде жазылган китептерди туура окутуу, ошолор аркылуу туура багыт берүү, бул ата-эненин, мугалимдин, тарбиячынын милдети дейт да. Демек, китептин пайдасы ошол адамды тарбиялоо экен. Азыр сиздин сөздөрүңүздөн мен эстеп атам, бала чакта айтсаңыз, чоң энелерибиз, мен чоң энеме чейин жомокторду айтып берчү, өзү бир казактын кызы эле чоң энем. Ошо абийим чоң энем бизге бир табышмак айтты эле, ошол табышмак канча жыл өтсө дагы эсимде бар да. Мен азыр сизге айта кетейин, казакча сүйлөчү, өлгүчө. Чийдим куш, чий башына конады куш, каркырадай кара куш, кан башына конады куш деп айтчу эле да. Анан биз баарыбыз таппай, ар кайсы куштун баарын айтып, каргадан баштап айтсак, көрсө жообу ал чымын экен да, жандырмагычы. Хан башына чымындан башка эч нерсе кона алышы мүмкүн эмес. Ошо чоң энемдин жомогу мына табышмагы да сих пор эсимде. Туура. Анан ошол себептен чоң энелер чоң энелик милдетин аткарып, неберелерге дагы жакшы жомокторду айтып берип, эсинде калгыдай нерселерди кылса, коомубуз жакшы багытта кетет деп ойлойм да. Биз дагы кандай чоң эне болобуз, биз дагы азыртадан өзүбүздү колубузга алып, балдарыбызга китеп окууну, өзүбүздө да китеп окуп берүүнү үйрөтүшүбүз керек экен. Рахмат кеңешиңизге. Чоң эненин мектеби, чоң атанын мектеби, атанын мектеби, эненин мектеби. Ал тургай аганы көрүп эне өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дегендей, эже менен байкенин мектеби, аганын мектеби. Бул өзү тарбиянын чоң бир тепкичтери да. Ошон үчүн ага дагы, эже дагы, ата эне дагы, чоң ата чоң эне дагы өзүнүн социалдык абалында өзүнүн баягы социалдык милдеттерин, педагогикалык милдеттерин сезиш керек да. Ошон үчүн баягы ал мен педагогмун деген эмес, ал мен дагы
туура жүрүшүм керек, мен туура сүйлөшүм керек, мени көрүп булар жакшы болуш керек деп тиги улуу агасы дагы эжеси дагы ойлонсо, албетте кичүүлөрүнө таасирдүү да. Ошон үчүн могу туура айттың тиги чоң эне деп. Бүгүнкү күндөгү чоң эне кандай? Бүгүнкү күндө чоң эне чачын төбөсүнө түйгөн, шиштакка кийген, сумкасына колуна сумка көтөргөн чоң эне. Баягыдай балпайып отуруп алып, өрмөк согуп, баягыдай уюса, баягыдай эжиге кайнатып, баягыдай тиги сонун нерселерди тиги шырдак жүрмөгөн чоң энелер аз да. Баягыдай тиги чоң аталар бак кыйган, тебетай кийген, чапан кийген чоң аталар кайда? Азыр галстук тагынып, мурду да жок, баягы кызматтагы чоң аталарыбыз. Ошон үчүн чоң аталар дагы, чоң энелер дагы өзүнүн тарбиялык кызматын так орундап, биздин келечектеги муундарыбызга кыргыздын нукура таалим тарбиясын берүүгө биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, ошол тарбиялык милдетибизди өзүбүздүн жеке үлгүбүздө берүүбүз дагы бул чоң нерсе. Анткени элдик тарбияда бул жеке үлгү менен тарбиялоо бул чоң ролду ойнойт. Себеби ал насаат айтып отуруу албетте тарбия бербейт. Кеңеш айтып берүү, өзүнүн үлгүсүндө туура тарбия берүү бул эң чоң тарбиялык таасир. Ошон үчүн ата-энелер, мен ушул сиздерди мына ушундай жакшы бир элдик үлгүлөргө чакырат.